Чарбачылығында 4 түлікке басым жасаған Болотқан Қалмымбетовтың жаз жақындағаны санасы санға, ойы оңға бөлінуді. Анткени анын үлүшүнө тиген 3 гектар айдоянтын тең жарымы нарын дайрасынын курмандыгына айланган. Малдын багабыз сатып берип атабыз. Бийчеп сатып алды. Жер жок ошол той жетпей калды. Баягы күнү аким келиптир, зам аким келиптир. Анан улан тиги жер адиси. Тиешелүү жерден кесип бересиңер, эмне аласыңар десе, жер жок, каякта жерди бересиз деп койду. Учурда минтип алдыдагы өнөктүккө камылга көрүшкөн кара ойлук тыйкандардын көңүлдөрүн чөгөргөн Калпатам участкасында буга чейин 100 гектарга жакын жер болсо, бүгүнкүгө тең жарымдан азыраак калды. Ушул участкада 6 гектар жер бар болсо, 6 гектардын 4 гектарын алып кетти. Айда турган жерибиз жок, даярдап коюп мына үрөнүбүз турат. Алып кетсеңиз. Бuyda алып кетсе курзалак калабыз. Калыстык иретинде өткөн жылы биздин дыйкан неге түйшөлөт деген видео сюжетибизден кийин абалды оңдоо жаатында азын оолак аракеттер жасалгандыгын айталы. Жасамыз бошкан, андан эле пайда жок. Кайрылы суу алып кеткен. Жасагандары курсын алардын. Эптеле бирдем алып кетиптир. Ошол башка жер айдайсыз жерибиз жок. Кеп аренда бирөөнөн алып айдайбыз. Эмне арасы башка эле жок болупты. Кара ойлуктардын жогорудагы көйгөйлөрү көптөн бери көтөрүлүп, бирок такыр эле чечилбей жаткандыгынанбы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилигине жакында эле дайындалган Урматбек Шамырканов жеринен барып кабар алды. Алар тарабынан акча каражаты чечилсе, жээк бекемдөө иштерин өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан аткарып беребиз деп айтып, тиешелүү тапшырмаларды айтып коюп кетти. Акча каражатын чечүү жагын Айыл чарба министрлигине тапшырып кетти. Бүтүндөй Борбордук Азиянын муктаждыктарын канааттандырган карт дайра ошондой эле Нарын районундагы Жыланарык жана Жамбулак калктуу пункттарына да чоң коркунуч жаратууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Актала, Нарын райондору.